Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр жалпы жыйында бир катар мыйзам долбоорлору каралууда. Алсак, министрлер кабинети салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун алып келди. Анда кандай өзгөртүүлөр сунушталууда, биз менен чогуу көрүңүздөр. Саламатсызбы, азыр жалпы жыйында салык кодексин карап жатасыздар, ага өзгөртүүнү киргизүү боюнча. Анан сиз жакшы эмени көтөрүп кеттиңиз. Ал жерде күч түзүмдөрүндө иштегендер бир салыктардан бошотулган, анан кийин баягы медицина тармагында мугалимдер дайыма алган тапкан кирешесинен салык төлөп турат. Бул жагы кандай болду деген, ошо министрлер кабинетинен кандай жооп ала алдыңыз? Карап көрсөк, ушу салык кодексинде адилетсиздик нормалар болуп калыптыр да. Эң айлык алган, эң ушу жөнөкөй жашоосу эң жөнөкөй болгон биздин мугалимдер, медиктер киреше салык төлөчүлөр, анан ошо укук коргоо органдагылар, бажычылар, муну фин полициялар алар төлөбөйт экен. Анын айлыгы көп болсо да, алардын жашоосу дагы жакшы да. Ушуну теңдештирүү боюнча бул министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров айтты, мен макулмун, буну ушу теңдештиргенге буну карайбыз деп айтышты. Дагы кандай өзгөртүүлөрдү сунуштадыңыз? Анан бул мыйзам мурункусунан кандай өзгөчөлүктөр менен жаңы сунуштамаларды алып келиптир? Бул жаңы сунушунда булар ушул баягы биз 5 жана 6 чакырылышта 2 мыйзам долбоорун кабыл алынган. Жеке менчик бала бакчалар менен жеке менчик мектептерди салыктан бошотконбуз. Мына ошондо мамлекеттик мектептерде кыйла баягы нагрузка азайып, анан аз неме болгон, нагрузка азайган. Булар баштапкы биринчи долбоорунда ошолго салык киргизгенде кайра чыгарыптыр. Булар салыктан бошотуп атат. Кайра биз ушу салык жактан мен бүгүн сунуш кылдым. Акылбек Жапаров макул болду. Ким кандай бизнесмен, кайсы ишкер ушу билим берүү тармагына мамлекеттик мектептерге акча сарптап жардам бере турган болсо, ага жеңилдик бериш боюнча, анан салыктан бошотуш боюнча. Анткени азыркы убакта мамлекет өз тилекке каршы өзү мектептеги акыбалды толук оңдогонго күчү жетпей атат, бирок биз бизнес тартып, аларга жеңилдик берип, шарт түзүп берсек, алар мамлекеттик мектепке жардам берип, ошол мектептеги акыбал кыйла жакшы болмок да. Саламатсызбы? Азыркы сиздер талкуулап жаткан мыйзам долбоорунун максаты жана кемчиликтери, анан ошондой эле сиз кандай сунуштарды бердиңиз? Жалпы алганда азыркы министрлер кабинети алып келген салык кодекси чын эле мындай кирешени көбөйтүүгө багытталган. Ою дагы, максаты дагы жакшы. Бирок менде эки суроо гана пайда болду, жанагы аткаруу механизми боюнча. Мисалы, жанагы карызы болсо, компаниянын карызы болсо, ошонун жетекчиси, аткаруучу директорлору мындай аэропорттон же чек арадан чыга албайт деп атат да. Мисалы, ал жеке өзүнүн карызы болсо, мисалы, мен түшүнөт элем. Бирок компаниянын анча-мынча төлөбөгөн салыктары үчүн дагы аларды ушул чек арадан кармап, сотко алып келип, мындай бир катаал жазаларды кылабыз деп атышат. Мен айтып атам, эгер андай болсо, жөн эле бир алысыраак тууганын дагы жөн эле аткаруучу директор кылып коюп, мындай чет өлкөгө өмүрү чыкпай тургандарды. Ошондой бир жолдо жоосу болушу мүмкүн, ошонун механизмин жасагыла деп атам. Экинчиси, бизде азыр жана патент, контракт деген жоюлуп атпайбы? Дордойдо мисалы ишкерлердин баары ошол патент менен иштеп, майда салыктарды төлөчү да. Азыр эми булар баарын ишкерлерди жанагы көзөмөл ККМ деп коебуз го, касса машина, кассовый машина. Ар бир ишкерди ошого милдеттендиребиз деп атат. Бул дагы жакшы. Бирок дагы бир кооптуу нерсе бар. Андан көрө Дордойдогу ишкерлер же башка жактагы ишкерлер акырын салык кызматынын кызматкери менен сүйлөшүп алып, мен бул жактан төлөбөй эле коеюн, андан көрө могун чөнтөгүңө салып ал деген нерсе болушу мүмкүн. Бирок ошондой нерселерди азыр жок кыла турган болсо, анда мыкты болот. Мына бажыдан кирешени көбөйтөбүз деп атат. Бул абдан жакшы. 2 эсе эмес, бир 5 эсе көбөйтөбүз деп атат Акылбек Сөмбекович. Жана ошондой эле мына бир канча жакшы нерселери бар, ошон үчүн колдодук. Бирок мен айрым сунуштарымды дагы бердим. Анткени чын эле жанагы салыктан буйтап өтө турган нерселерди азайтышыбыз керек. Экинчиден, каржылык амнистия беришибиз керек. Мүлкүңү жашырып жүргөндөрдүн бардыгын ачыкка чыгарыш үчүн сен мүлкүңү катта, мына ачык катта, өзүңүн атыңа катта, ошол мүлкүңүн баасынан 5%-ын мамлекетке төлөп бер дагы, бул сеники болсун. Болду, тийбейбиз. Дегенде анан дагы бюджетке миллиарддаган каражатты түшүрсө болот деген сунушту айттым. Бул премьер-министрге, министрлер кабинетинин төрагасына абдан жакты, ушунун үстүнөн чогуу иштейли деп айтты. Анан мен жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектептерди өткөндө булар биринчи окууга алып келгенде ошо кайрадан салык киргизебиз деп башташты. Ошого биз каршы болгонбуз. Депутаттардын, парламентарийлердин сунушун эске алыптыр. Эске алып, мына сиздер айттыңыздар, биз ошол салыкты ошол бойдон калтырдык, мына салык салбайбыз деген чечим кабыл алышты. Анткени мына сиз билесиз, мына Бишкек шаарында бир
класста 40-тан 45-тен балдар окуйт. Ошону жеке менчик мектептердин саны кескин көбөйгөндө, бала бакчалардын саны көбөйгөндө, ал жакта баа арзандайт, атаандаштык пайда болот. Анан мамлекеттик мектеп, мамлекеттик бала бакчалардан бир топ мындай жүктү жеңилдетет да. Азыр министрлер кабинети менен депутаттар ушул маселеде пикирибиз келишип, ошол салыктан бошоткон бойдон калды. Бул дагы эл өкүлдөрүнүн ушул калкка болгон анча мынча чоң салымы болду деп эсептейм. Саламатсызбы? Салык кодекси боюнча азыр мыйзам долбоору талкууланууда. Министрлер кабинети алып келип сунушташты. Сиздин ал мыйзамга болгон пикириңиз, анан өзүңүз кандай сунуштарды берип жатасыз? Туура айтасыз, бул чоң чечкиндүү өзгөртүүлөргө барып атат мына биздин кабинет министрлер. Анын ичинде өзгөчө биздин өндүрүүчүлөргө өтө чоң жеңилдиктерди карап атат жана биздин ишкерлерге. Бул жерде эми бир топ биз да сунуштарды бердик. Анын ичинде биз өзгөчө мына Баткен облусу боюнчадан биз бир топ сунуштарды бердик. Аяктан кээ бир салыктардан бошотуу боюнча жана жеңилдетүү боюнча. Андан сырткары өлкөбүздө деги эле ушул импорттук көз карандысыздан качуу, экспортту көбөйтүү боюнча да бир топ өзгөчө мына өндүрүүчүлөргө көп басым басылды да. Андан сырткары да ушу бажы кызматы боюнча да бир топ өзгөрүүлөр кирип атат. Андан башка ушул биздин дыйкандар боюнча да мына бир топ бошотууларга барып атат. Мен ойлойм, жакын арада бул мыйзам кодекс иштей барса бизде чоң өзгөртүүлөр болот да. Баткен боюнча сиз атайын Туура айтасыз, бул мыйзам долбоору кирди. Баткен облусунун жанагы Баткенде болгон кырдаалдар боюнча жетим калган үй бүлөлөргө, алардын үй бүлө мүчөлөрү балдарына жана ошол Баткен окуясында майып болуп калгандарга жөлөк пул төлөө боюнча биз мыйзам долбоор киргиздик. Буюрса кабыл алынса, мына ушул октябрдан баштап алардын үй бүлөсүнө кээ бирөөнү өмүр бою, кээ бирөөнү 18 жашка чейин мамлекет тараптан акча каралып турат да. Ушул айдан баштап төлөнө баштайт. Бул да мен ойлойм мамлекет тарабынан мындай көңүл буруу деп айтсак болот. Саламатсызбы? Азыр салык кодекси боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоору негизи эле кандай жактарга пайда алып келиши мүмкүн, натыйжасы кандай болот? Ошол боюнча сиздер азыр талкуу алып жатасыздар. Ошол мыйзамдын өзгөчөлүктөрүнө токтолсоңуз. Биз азыр концепциясын карап атабыз. Анткени кароого жакында эле кирди. Көптөгөн бизнес коомчулук абдан бир коопсуздугу менен суроолорун коюп атат. Бул жерде презентациясына жаңы министрлер өздөрүнүн докладдарын берип атат. Көмүскөдө турган 26%-дан 40%га чейин биздин ички дүң продукциянын өлчөмүн биз чыгарабыз. Мындай ушу салык кодекси бир таасири барбы десек, таасири боюнча да айтып калышты маселе. Анткени Көмүскөдө 2 миллиардтан 3 миллиардка чейин доллар оборот бизде жүрөт. Ошол жерден канча каражаттарды алып чыгарын аларда так санын азыр айта алган жок. Бирок ошол 26%ды ушу биз анан салыктын түрлөрү деле ошо бир салык түрүнө кыскарып тур, ал оптимизация түрүндө. Бирок негизи ал кеткен жок. Анан адан тышкары бир жаңы түшүндүрмөлөрдү берип атат. Бул жана азыркы интернет булактардан, интернет сатып алууларды ошол салык менен салык алуу маселелерин карап атат. Бирок көп нерселери мына бүгүнкү күндө концепциясына биз айттык. Көп нерселери мына юридикалык или түшүндүрмөлөр бир аз туура эмес болуп калыптыр. Такташ маселелери керек болот. Үчүнчү маселе бул жаңы салык кодекс, бул салыктардын жаңы түрлөрүн жана элге оорчулугун алып келбей турган, кайта жеңилдетип көмүскөдөн алып чыга турган механизмдерди бергиле деп биз сунуштап атабыз. Азыр дагы сунуштарды беребиз. Биз оорлотпой, түрлөрүн көбөйтпөй, салыктардын өлчөмүн чоңойтпой, бизде азыр пост ковидтен кийин экономикабыз абдан начар абалда турат. Биз мына Орто Азия жана ЕСтин арасындагы эң төмөнкү ВВП боюнча биздин мамлекет болуп турат. Көмүскө экономикада да өлчөм боюнча биздин экономикабыз турат. Үчүнчүдөн биз ковидтен кийин экономиканы кайта жандандыруу боюнча эң төмөнкү пайыздарды биздин экономика турат. Ошол себептен бул салык кодекс аны дагы төмөндөтпөш керек, ага кайта экономикага жардам бере турган жеңилдетүү системаларын карашыбыз керек. Ылдамдатуу, инвестицияларга, ишкерликке жеңилдетүүлөрдү бере турган, мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган, шарттарды түзө турган кодекс болуш керек. Азыр жаңы өкмөт айтып атат, бул жерде салыктардын түрлөрү эмес, бул жерде жана администрирование маселесин биз күчөтүп атабыз деп. Бүгүнкү күндө ушул бир кандайдыр бир орган түзүлө турган маселеде мындай талкууланып атат. Биз ошол суроолорду берип атабыз концепцияда.
Айрым кесиптештериңиз айтып кетти, бул негизи эле ишкерлерге кыйынчылык жаратат депчи, же ишкерлерге болгон салыктар ачыкталып, таза шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлүшү мүмкүнбү? Орулото турган жерлерди биз азыр концепциясы каралып атпайбы, биз аны мына талкуулап жеңилдетүү маселесин карашыбыз керек. Биз алып салышыбыз керек. Бизде ишкерлик чөйрө, жана мен дагы айталып кетейин, ковидтен кийин биздин экономикасы абдан начар абарда турат. Эгерде тегеректе кошуналар экономикасы 6%, 8% жандандырылса, өсүшү боюнча биздики 0,1% деле түзөт. Бул эмнени айтат? Биздин экономикада абал оордугун көрсөтөт. Ошон үчүн ишкердик чөйрөгө жана жалпы ошо ишкердик чөйрөгө биз көптөгөн жеңилдетүүлөрдү жана салыктардын түрлөрүн азайтуу маселесин киргизишибиз керек. Биздин азыр бизнес чөйрө коптонуу менен бул кодексти карап атат. Президентке чейин кат жазышып, алде кээ бир нормалары бул ошол бизнеске каршылыкты алып келип калышы мүмкүн. Ошол себептен биз азыр концепцияны талкуулаганда ал маселелерди жоюу маселелерин биз сунуштап жатабыз. Саламатсызбы? Сиздер азыр салык кодекси боюнча мыйзам долбоорун карадыңыздар. Анда сиз бир катар сунуштарды, кемчиликтерди айтып кеттиңиз. Деги эле бул жерде ишкерлерге бир аз кыйынчылык жаралып калып атат. Ишкерлердин да ой пикирин билдиңерби деген боюнчачы. Ошолор боюнча кандай сунуштарды бердиңиз? Азыр мына биз концептуалдуу карап атабыз биринчи окууда. Экинчи окууга сөзсүз сунуштар болот. Мисалы азыр бизнес ишкерлер мындай айтып атышат да. Салыкчыларга бир функцияны берип атабыз. Бул алар милициядай ушундай текшергенге укуктуу болуп калат да. Бизнес ошого каршы болуп атат. Менимче мен дагы ошого каршы болуп атам. Ошо экинчи окууда беребиз. Экинчиден болсо мына азыр бир жыл ичинде эки окшош товарды сатсаң, сен автоматически предприниматель катары катталасың да. Бул туура эмес. Мисалы сиз бүгүн бир өтүктү сатып, эртең же бир айдан кийин же 8 айдан кийин экинчи өтүктү сатып, үйдөн эле уже автоматически ишкерем болбойсуз да. Бул жөнүндө мүмкүн буу кийимдер андай кылбаш керек. Мен ошого каршы болдум. Акылбек Күсүнбекович да аны укту. Каталарды биз жойгонго даярбыз деп айткан өзү. Бир топ менде дагы сунуштар бар. Мисалы ошол эле нотариустар боюнча алар оформление документтерди оформление кылганда, үйдү бирөө сатканда, машиналарды бирөө сатканда, алар өзүлөр салыкты алып, өзүлөр төлөгөнгө укукту берели деп ушундай мен айттым. Экинчи окууда бир топ эле сунуштар түшөт. Бул өтө чоң документ. Бул документ бул жөнөкөй эмес. Керек болсо бул даже конституциядан жогорураак болушу мүмкүн. Себеби биз дайыма салык боюнча кандай биз салык кодексти жазсак, ушундай биздин мамлекетибиз жашайт да. Ушунча биз акчаны толтурабыз, ошол акча менен биз жашайбыз да. Бул финансовый конституция, ушундай каржы конституция деп койсо болот. Пайдалуу жактары дагы бар бекен өзгө? Пайдалуу жактары бар, сөзсүз. Бул кодексте мисалы ошол эле автоматташтыруу, фискализация нормалар жазылган. Ошол интернет боюнча дагы азыр мына Facebook'тан, Google'дын компаниялардан дагы салыкты алуу боюнча менимче бул өтө туура. Анан жергиликтүү салыкты бир эле кылып атат. Бул мүлк салыгы. Бул дагы жакшы реформа. Айылдык кеңештерге бир топ укуктар берилет. Жергиликтүү кеңештер эми алар өзүлөр мүлк салыкты чечип баштайт. Бул 23-жылдан баштап. Менимче бул туура эле. Анда биздин айылдык кеңештер дагы, шаардык кеңештер дагы алар уже өзүлөр толтуруп баштайт бюджетти, жергиликтүү бюджетти. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалды. Эгерде сиздерди мындан сырткары дагы саясий маалыматтар жана жаңылыктар, мыйзам долбоорлору кызыктырса, биздин Кеңеш KG сайтыбызга кирип маалымат алууга чакырабыз. Биздин YouTube, Facebook баракчабызга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.